Assalamu alaikum, Kırgız elim. Бүгүн интернет железинде болуп аткан окуяларды көрүп туруп, кайдыгери карап жата алган жокмун. Бүгүн Сыймык байкенин жумушуна барып, бир айлык отчеттуң бер, канча заңың бар, бир айда канча акча төктүң мамлекетке деп болбогон сөздөрдү айтып, провокация кылып, элдин баарын үгүттөп, башкача жолдорго барып аткан Бакай мырзага кайрылат элем. Бакай, эсиң бар этең жей, убакыт берели, иштесин. 30 жыл чыдап, отчет албаган эми бир айда отчет сурап калдыңбы? Ошол Сыймык байке элди, карапайым элдин көйгөйүн айтып, ачыкка чыгып жүргөндө сен какта элең? Сыймык байкени куугунтап, ар ким аркачанан чалып атканда сен какта элең? Ошондо элдин баарын ачыкка чыгып айтып жүргөн Сыймык байке элдин жүрөгүн ойготту. Ошо революция кылды. Баардык элдер баары чогулду. Анан бир ай иштейлик кишиге барып алып отчетуң бер дегениң туура эмес. Бакай мырза, сенде бар күч бизде да бар, сенде бар тил бизде да бар. Болду, токтотуш керек. Эсиң бар этең жей. Жол кеткенде кылычың бокко сай дейт. Жол кетип калды. Сен башка жакка бакырышың керек болчу убагында. Эми кактан чыккан бала болдуң, Бакай. Токтот, жерге түш, өтө эле асманга учуп кетипсиң. Токтот. Бир айлык, 30 жыл чыдагандан кийин бир айлык отчетуң бер деп барганың туура эмес көрүнүш. Бейтартип деп билебиз муну. Токтот, убакыт берели, иштесин. Бир жыл убакыт берели, бир жылдан кийин анан кийин ошондой сөздөрдү айтсаңыз болот. Токтот, Бакай мырза.